Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Муратбек Чусуев. Мен Тяньши корпорациясынын көз карандысы 8 жыл студия атамын. Алтын Арстан ардактуу намынын ээсимин. Менин Тяньши корпорациясы менен иштешип, тармактык маркетинг ыкмасы менен ишкердүүлүк кылганымды уккан адамдар көпчүлүк учурда бир чоң маселени козгоп, мага суроо беришет. Бул маселенин бул суроонун мааниси. Тармактык маркетинг ыкмасы менен ишкердүүлүк жүргүзгөн Тяньши корпорациясынын Кыргызстандагы ишкердүүлүгү мыйзамдуу же мыйзамсыздбы? Кыргызстандын мыйзам талаптарына жооп береби же жооп бербейби? Мына ушул суроого жооп катары менин колумдагы документти көрсөтөйүн. Бул документте эмне деп жазылган? Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинен берилген лицензия. Регистрационный номер по реестру лицензий 4931. Выдан обществу с ограниченной ответственностью ТИЕНС. Тяньши корпорациясынын Кыргызстандагы катталган филиалы ОСО ТИЕНС же ОСО жоопкерчилиги чектелген ТИЕНС уюму катары катталган. Свидетельство о государственной регистрации, номер свидетельства ГПЮ, выдано 12 декабря 2014 года Министерством юстиции Кыргызской Республики. Мына бул документ. Эми экинчи суроо. Тяньши корпорациясынын Кыргызстан мамлекетине болгон салымы Кыргызстан мамлекетине пайда келтиреби же зыян келтиреби? Мына ушул суроого жооп катары мен кийинки документти көрсөтөйүн. Мына могул сертификат. Бул да официалдуу юридикалык документ. Бул жерде эмне деп жазылган? Сертификат лучшего налогоплательщика Кыргызстана, выдано обществу с ограниченной ответственностью ТИЕНС за значительный вклад в формирование доходной части бюджета Кыргызской Республики, добросовестное исполнение налогового законодательства по итогам 2016 года. Мына ушул эки документте Тяньши корпорациясынын Кыргызстандагы мыйзамдуу жүргүзүп жаткан ишкердүүлүгү жөнүндөгү кабарды билсеңиздер болот.